Азыркы темабыз мамлекет жана анын юридикалык формалары деген темада. Мамлекет деген түшүнүк эмнени берет жана анын мамлекеттин кандай түзүлүштөрү бар, кандай башкаруу формалары бар, кандай түзүлүш формалары бар. Ошолор жөнүндө кыскача токтололу. Мамлекет бул граждандык коомдон өсүп чыгат да. Мамлекет деген эмне? Мамлекет бул суверенитетке ээ болгон белгилүү бир аймакта жайгашкан, ошол аймакта жашаган калктын өзүнүн курамына камтыган коомдук бийликтин түзүлүшү бул мамлекет деп аталат да. Бул суверенитетке ээ болгон кандайдыр бир аймакта жашаган, ошол аймактын калкын өзүнүн курамына камтыган коомдук бийликтин түзүлүшү мамлекет деп эсептелет. Суверенитет бул мамлекеттин эң негизги юридикалык белгилеринин бири. Суверенитеттүү мамлекет тышкы же болбосо бөлөк мамлекеттер менен болгон алакасында эркин экендигин билдирет да бул суверенитет. Эгемендүү мамлекеттин ички иштерине тышкы күчтөр же болбосо бөлөк мамлекеттер кийлигише албайт да. Жана алар өз эркин ошол мамлекетке таңуулай албайт. Бул ошол суверенитеттин ошол белгилеринин бири да бул. Мамлекеттик бийлик белгилүү бир аймакта жүргүзүлөт дагы. Бул аймакта жашаган баардык калк ошол мамлекеттик бийликке баш ийиш керек. Мамлекетти оңой башкарыш үчүн ал аймактык белгилер боюнча административдик территориялык бөлүктөргө бөлүнөт да. Мисалы Кыргызстанды карасак, Кыргызстан 7 областка бөлүнгөн, 7 областка: Ысык көл, Нарын, Чүй, Талас, Жалал Абад, Ош, Баткен сыяктуу. Эмне үчүн 7 областка бөлдүк? Себеби Кыргызстандын аянты 198,5 миң квадрат километр. Ошону жалгыз борбордо отуруп башкара албайсың да. Ошондуктан ар бир дүйнөдөгү баардык мамлекеттердин ошол административдик территориялык аймактарга бөлүнөт экен. Мисалы бизде область дейт, область. Россияда мисалы область дагы бар. Край деген түшүнүк бар. Республикалык түзүлүш бар, мисалы. Автономдуу округ деген түзүлүш бар. Округ. Мисалы префектура деген бар, провинция деген бар Кытайга барсак. Америка Кошмо Штаттарына барсак штаттарга бөлүнөт, мына 50 штатка бөлүнөт. Индияга барсак тоже штаттарга бөлүнөт мисалы. Кытайга барсак провинцияларга бөлүнөт экен. Префектура мисалы Японияга барсак, мына ушундай аталышына жараша административдик территориялык бөлүнүштөргө бөлүнөт да. Мамлекеттик бийлик ар дайым жана үзгүлтүксүз күнү-түнү жылдын 4 мезгилине карабай иш алып барат. Ошондуктан баягы мамлекеттик бийликте башкаруу органдарында иштеген адамдар бөлөк иштери менен мындай заниматься этпестен только гана ошол профессионал башкаруучу катары гана мамлекеттик иштерди иштейт. Бул мамлекеттик бийлик органдарында иштеген адамдарга бул жанагындай министерстводо иштеген, аткаруу бийлигинде иштеген адамдар, соттор, прокурорлор, полиция кызматкерлери, милиция кызматкерлери, мына ушулар акыры келип баягы мамлекеттик профессионал башкаруучуларга айланат экен да. Ал эми азыр мындай сөз кылалы. Мамлекеттин түзүлүш башкаруу формалары жөнүндө. Башкаруу формалары. Дүйнөдө, мисалы дүйнөдө азыркы кезде 210дон ашык мамлекет бар дүйнөдө. Мына могу жерде картаны коюп койдук атайын. Карасак, 5 континентте Евразия, Африка, Европа жана Азия, Африка, Түндүк Америка, Түштүк Америка, Австралия сыяктуу, Океания деген мамлекеттердин баарын кошуп келип, дүйнөдө азыр 210дон ашык суверендүү мамлекеттер бар да, ошол мамлекеттер башкаруу формалары жагынан ар түрдүү болуп айырмаланып келет. Башкаруу формасынын азыркы дүйнө жүзүндө 2 түрү бар. Биринчиси монархия. Экинчиси болсо республика.
Мына монархияга токтололу. Монархия болсо өз ичинен экиге бөлүнөт экен. Биринчиси бул абсолюттук монархия. Абсолюттук монархия. Экинчиси болсо бул конституциялык монархия. Конституциялык монархия. Конституциялык монархия. Биринчисине токтолот. Абсолюттук монархия эмне? Монархиялык түзүлүш деген эмне биринчи? Монархиялык түзүлүш деген бул монархия. Бул жанагы мамлекеттин башында монарх, король, падыша, хан же башкалар турат дагы. Алардын бийлиги укумдан тукумга өтүп келет да. Мына ушундай укумдан тукумга өтүп келген мамлекеттик башкаруу формасын биз монархия дейт экенбиз дагы. Ошол монархиянын эки түрү бар. Мисалы абсолюттук монархияда болсо, абсолюттук монархияда мына өзү айтып атат, чексиз бийлик да, монархтын бийлиги чексиз. Мындай түзүлүштөгү мамлекеттер мисалы өткөн тарыхта көп болгон да. Мисалы Египетте, Россияда ошол эле, дагы көптөгөн чыгыш батыш Европа өлкөлөрүндө, көп Англияда мисалы абсолюттук монархия болуп келген. Японияда абсолюттук монархия болуп келген. Бирок кийин буржуазиялык революциялардын демократиянын өсүшү менен бул мамлекеттерде абсолюттук монархия жоюлду. Мисалы абсолюттук монархияда жашаган өлкөлөрдө азыр мисалы азыркы дүйнөдө Сауд Арабиясындагы жанагы султанаттарда абсолюттук монархиянын белгилери сакталууда. Ал эми конституциялык монархия эмнеси менен айырмаланат? Конституциялык монархиянын мисалында мисалы азыркы Улуу Британияны алалы. Улуу Британияда 1952 жылдан бери азыркы королевасы Елизавета экинчи Улуу Британияда королдук кылат. Королдук кылат. Бирок Улуу Британиянын ошол закондо жазылган бул Елизавета королдук кылганы менен Улуу Британияны башкара албайт ал. Ал гана жөн гана баягы улуттун традициялык символикасы катары сакталып калган дагы. Ал жанагындай традициялуу нерселерде гана мисалы британдардын майрамдарына чыгып, официалдуу сүйлөбөсө чыгып куттуктайт британдыктарды. Болсо мындай неофициально элчилерди кабыл алат. А бирок мамлекетте ал башкаруу иштерине катыша албайт да. Себеби анткени бул конституция закон аркылуу бул монархтын Елизавета экинчинин баягы полномочиясы чектелген да. Мамлекетти башкарууда парламент жана премьер-министр бул мамлекетти башкаруу укугуна ээ. Ошондой эле мисалы абсолюттук монархияга тиешелүү мисалды Япониянын тарыхынан алсак болот. Азыркы убакта Японияда мисалы Акихито 26-чы императору мына ушундай эле полномочияга ээ. Жөн гана улуттун символикасы катары сакталып калган жана мамлекетти башкаруу укугу жок. Мамлекетти болсо парламенттен аткаруу бийлиги башкарат. Мына монархиялык түзүлүштөгү башкаруу формасындагы ушундай экен да. Ал эми республика өз ичинен дагы эки нерсеге бөлүнөт экен республикада. Биринчи президенттик республика, экинчиси болсо парламенттик республика. Акыркы жылдарда практикаланып жүрөт. Парламенттик президенттик республика деген дагы башкаруу формасы пайда болот. Парламенттик президенттик республика деген. Президенттик башкаруу формасында кандай? Президенттик башкаруу формасында өлкөнү жалпы эл тарабынан шайланган президент башкарат. Мисалы президенттик өлкөлөргө азыркы убакта кайсы өлкөлөр келет? Мисалы Америка Кошмо Штаттары, Россия Федерациясы, жанагы дагы Казакстан, дагы дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттеринде президенттик өлкөлөр болуп саналат дагы. Президент мамлекетти башкарат. Ошондой эле ошол мамлекетте бийликтин 3 бутагы тең сакталат. Бирок президент жалпы эл алдында отчет берет да. Ал эми парламенттик республикада абал бир аз бөлөкчөлөк. Башкача айтканда парламенттик республикада мамлекетти парламент башкарат. Парламентке баягы депутаттар шайланат. Депутаттар өз ичинен анан кайсы партия жеңишке жетишсе, ошол партиянын көпчүлүк добуш алган партия правительство өкмөт түзүшөт дагы. Ошол өкмөт тарабынан түзүлгөн премьер-министр мамлекетти башкарат да. Ошондой мындай парламенттик республикаларга мисалы Турцияны алсак болот, Эстонияны алсак болот. Дүйнөнүн дагы көптөгөн мамлекеттеринде ушул парламенттик республика болуп эсептелет да.
акыркы кездерде Кыргызстандын тарыхын ала турган болсок, Кыргызстанда бизде парламенттик президенттик республикага басым жасадык да, мына 2010 конституциябызда биз дагы ошол парламенттик президенттик башкаруу формасын тандап алдык дагы. Мына азыркы күндө турмушта көрүп атпайбызбы? Өзүбүздүн 120 депутаттан турган баягы парламентибиз бар. Ал парламент мына 5 партиянын партия өткөн ошол парламент составына. Бирок азыркы убакта 4 партия, 4 партия bir коалиция бирикти, өкмөт бирикти дагы. Ошол коалициянын башында турган өкмөт башчысы мамлекетти башкарууда. А бул жерде президент как бы арбитр катары сакталып турат да, президент парламенти, президент республикада. Мына ушундай дүйнөдө мамлекет, баардык дүйнө жүзүндөгү мамлекеттерде мына негизинен ушундай эки түрдөгү башкаруу формалары бар экен.